Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан Баш Булак айылынан сатыла турган жер жөнүндө информация бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жерде да үй сатка чыгат достор, кечиресиздер. Биринчи болуп мен келүү жолун түшүндүрөйүн. Баш Булак айылын барыңыздар билесиздер. Мады тарапта жайгашкан. Шаар жактан келген болсоңуздар, Баш Булакка киресиздер. Мектеп, айыл өкмөт заправкалары бар. Андан өтөсүздөр. Бул жак Ошолай трассасы. Ориентирди мына Баш Булактын жаңы ачылган самомойкасын алсаңыздар болот. Мына Баш Булак самомойка. Ушул самомойканын жанына келесиздер да. Дальше кетсеңиздер, уже ал жагы Каратай, Алай, Гүлчө болуп калат, Самомойканын оң капталындагы жол менен сиздер ичкериге 300 метрдей кирип барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Кран турат го? Кран иштеп атат. Ошодон эле ичкериге 100 метр киргенде. Жакын эле. Достор, чоң жолдон бул жака 300 метр түп-түз жүрүп келесиздер. Мына байкап атасыздар, катар-катар үйлөр жерлерин тегиздеп ушундай сонун кылып алыптыр. Сиздер мына жакта карасаңыздар, ушул үй сатка чыгып аткан учуру. 10,5 11,5 4 бөлмөлүү үй, коридор менен санузелди кошпогондо, кирпич менен тургузулган, колонна сейсмопоезттары бүт бардыгы жайгаштырылган. Отделкасы эле калган туугандар. Көп жумуштарын бүткөрүп коюптур. Отделкасы эле калган. Ошо отделкасын эле алган адам өзү каалагандай кылып бүтүрүп алат деди. Анан достор, мына кошунаңыздардын жери бир аз дөңсө. Буну мына кошунаңыздар сыяктуу деле алган адам үй салып атканда тегиздеп алат да. Булар деле мына дөңсө болгон да убагында. Аз тегиздеп, мына үйдө эле тегиздеп ушундай жерин, сонун үйдү салып койгон. Айтайын дегеним, бул жакта эле үй салса, жери тегизделет, көркүнө келет. Эске алыңыздар. Үйдүн жери 5 соток. Суу Баш Булакта билесиздер, бар, свет бар. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Эми жүрүңүздөр, үйдүн алдына өтүңүздөр. Достор, үйгө да келип калдым. Мына бул жак жолда. Вратаны коесуздар. Ансеки мындай машиналарыңыздар менен кирип келсеңиздер, сол жакта ушул үй жайгашкан. Мына бул жакта деле бош орундуктар каралган. Бул жакка ажаткан болуп калат. Кийин мындай каалагандай кылып отурташа аласыздар. Самор, жандай очок, бардыгын сөрүп-өрүлөрдү ушул жака жасап аласыздар да. Кийин ажатканын уже даярдап коюптур. Ажаткан дагы негизинен керектүү нерселердин бири. Так, бул жак болсо ошо үй көргөзүп бердим. Баса ана счетчиктерди да коюп коюптур. Счетчиктерди адамдар көрбөй калат, айтып коет десе, жакшылап көргөзүп айтып койдум. Так. Ошол лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Бирөөнүн үй алышына себепчи болуп каласыз. Аракетти кылыңыздар. Достор, мына лестница менен чыгасыздар. Бул жакта ошо алюминиевый эшик. Ачып кирсеңиздер, коридор. Кумжубак болгон, электромонтаж бүтүп, мына автомат счетчиктер коюлган, потолоктору натяжной, ылдый жыгач, между комнатный эшиктерди коюп койгон. Мощный да, кыскасыча. Жүрүңүздөр. Отделкасы эле калган, мындай айткандачы, стройканы түшүнгөндөр түшүнөт. Отделка эле калган туугандар. Болду, калган бүткөн бардыгы. Бул кухня болду, бул жак жагында неме болот да. Печканын местасы. Так, азыр бул жак экинчи комната. Бул жакты спальня кылсаңыздар өтө бап келет. Мынакка печка коюлат да. Жакшы. Бул жак болсо, эч жабып коелу. Жандай санузелдин местасы. Форчкалары бар, жыгач кылып даярдап койгон. Так, бул жак экинчи эмес, үчүнчү комната болуп атат. Байкаңыздар. Так. Бул жакта бир комната болуп турат, өзүнчө сонун болуп. Конок бөлмө достор, булчу. Потолоктору натяжной, полный бүткөн. Достор, үйдү колдон келишинче көргөзүп бердим. Бул жак ошо көчө менен эле вратаны койсоңуздар, машиналарыңыздар менен кирип келсеңиздер, сол жакта ушул үй болуп калат. Мына жакта ажатканасы бар. Ограждение болуп, мындай жери тегизделген да, мындай айткандачы. Бул жай эми түшүнүктүү болуп турат, айтпасам деле. Жакшы.